Так, кымбаттуу угармандар, биз бүгүн силер менен электр тогу, ток булактары деген темада сөз кылсак. Электр тогу түшүнүгү ар кимибизге белгилүү. Бирок анын физикалык мааниси эмнеде экендигин биз бүгүн силер менен карап көрөлү. Ал үчүн биринчи биз электр деген сөз биздин турмушубузда көп кезигет. Мисалы, электроэнергия, электр куралдар, жана башка. Ал эми ток деген сөздүн маанисин мына бул жерге жазайын. Ток. Бул сөздүн маанисин биз кээ бирөөбүз анча көп маани бербейбиз. Ушуга бир аз токтололу. Ток деген сөз бул бир нерселердин агымы. Эми нерселерди дегенде биз токту мисалы суу менен салыштырып көрөлү. Суу агымы. Суу өзүнөн өзү суунун агымы пайда болбойт. Ал үчүн сөз сырттан кандайдыр бир нерселердин таасири болуш керек. Агым, мына бул жерге жазып коеюн, таасири. Мисалы таасири эмне? Суу агыш үчүн, агым пайда болуш үчүн тоо. Мына мен бияктан эми көрсөтөйүн азыр. Мына тоону көрсөтүп туруп, мына бул жерден суу ылдый карай агып түшүп атат. Мына буну арык деп элестетели. Ал эми сууну мен азыр өзүнчө мына түс менен белгилеп коеюн силерге. Мына суу ылдый карай агымы пайда болду. Эми суу ылдый карай агымы пайда болуш үчүн сөзсүз мына бияка жазып коеюн, тоо. Эмне үчүн мындай болду? Суу агыш үчүн кандайдыр мынакей көрсөтө турган болсок, физикада мына H деп коеюн, кандайдыр бийиктиктен ылдый карай агып түшүп атат суубуз. Ал эми биз электр тогун ала турган болсок, ток бул заряддалган бөлүкчөлөрдүн иреттүү кыймылын биз билебиз. Бөлүкчөлөрдүн иреттүү кыймылы. Биз ошондой эле мына заряддалган бөлүкчөлөргө мен ала турган болсом, бул жерде электрондор, жана оң терс иондор. Эми мен жашыл менен мына көрсөткөнүмдүн себеби, карагыла, электрондор бул өзү мына суу менен окшош болуп мынакей иреттүү кыймылга келет. Ал эми иреттүү кыймылга келтириш үчүн мынакей бизде буларды сөзсүз сырттан таасир этиш керек. Биз аларды ток булактары деп атайбыз. Ток булактары алсак, биз мына мисал келтирген мынакей биздин тоого окшошту. Эми ток булактары кайсылар? Ток булактары биз дайыма эле турмушта күндө кезигебиз. Булар биз колдонуп жүргөн батареялар. Мындан сырткары автомашиналарда аккумуляторлор. Анан дагы үйгө келип аткан электр ток булактары бул ГЭСтеги генераторлор. Эми бул жерде кара сөзсүз
ток булактары бул электрондор иреттүү кыймылга келиш үчүн таасирин берип атат. Мына ток булактары мен мынакей батареяны ала турган болсок, бул химиялык жол менен алынат. Химиялык жол менен биз электр тогун алабыз. Ал эми аккумулятор деле дагы ушундай бул химиялык жолго кирип кетет. Ал эми генераторлор болсо, генератор бул механикалык энергияны электр энергиясына айлантып берет. Муну баарыңар билесиңер, бул мисалы суунун энергиясын алсак болот гэстерде. Так эми өткөргүчтөрдө мисалы эми биз зымды алсак, мына могу жерде карагыла, мен азыр өзүнчө кылып белгилеп, мына могу жерде биз арык деп коеюн. Арык. Мына мен муну өзүнчө момундай азыр сени белгилеп коеюн. Ак түстө кылып, мынакей муну алып келейин мен мындай кылып. Эми бизде электр тогун өтсөк, арык менен эмне окшош? Арык бул зым, биз же физикалык тилмен айтканда өткөргүчтөр деп атап коебуз. Баарыңар билесиңер, биздин үйгө электр тогу зымдар аркылуу келет. Эми мен көрсөтөйүн азыр кантип ток пайда болот. Мына мен өткөргүчтүн ичин силерге сызып көрсөтөйүн. Мына чоңойтулган, мисалы микроскоп менен көрсөтүлгөн. Баарыңар билесиңер, катуу нерсе бул кристалдык торчолордон турат. Мынакей эмне үчүн плюс экенин билебиз. Бул электрондорун жоготуп койгон. Алар сыртка чыгып кеткен дагы. Мына, значит, бул мен плюс деп коеюн бул жерге. Бул иондор. Ал эми чыгып кеткен электронду мен өзүнчө түшүнүктүү болуш үчүн силерге мына бул жерге жашыл менен көрсөтөйүн. Мына бул электрондор мынакей, булар эркин. Каалаган жагына кыймылдап жүрө беришет. Мына азыр айтайын мен, бул биякты көздөй кетти. Мунун багыты мына. Бул жерде азыр электр тогу жок. Мына мен жок деп жазып коеюн. Электр тогу болуш үчүн эми бизге мен кайра өткөргүчтү сызайын азыр силерге. Мына бул жерге өткөргүчтү сызсам, өткөргүч өзүңөр билесиңер, зым бизе пайдаланган эле. Иондор. Эми азыр мен электрондор сызайын. Мына карап тургула, мына электрондор. Булар эми иреттүү кыймылга келиш үчүн мен сырттан бул жака мен тоочак, бияка мен ток булагын алып таштырышым керек. Мисалы биягын минус ток булагын, бул жагына плюсту таштырып койсом, электрондордун бардыгы суу аккандай, бардыгы бир багыт боюнча иреттүү кыймылга келет дагы, зым аркылуу электр тогу өтөт. Эми бул жерде мына көрүп атасыңар, мына могуреки электрон мисалы барып туруп, могуреки оң ионго урунуп атат. Мунун эсебинен билесиңер, анан өткөргүчтүн бул жерде R деген каршылыгы пайда болот. Каршылык. Бул болсо каршылык, дагы эле мен сууга салыштырып келе турган болсом, суу акканда деле, мына суу акканда сөзсүз могуреки жерде, бул жерде таштар, ар кандай өсүмдүктөр болушу мүмкүн. Мына булар дагы суунун агымына каршылык көрсөтөт. Бул жерде дагы өткөргүч ичинде дагы ошондой электрондор иреттүү кыймылга келгенде, оң иондор ага каршылык көрсөтөт дагы, анан өткөргүчтүн каршылыгы пайда болот. Эми калган дагы бизде токту мүнөздөчү дагы чоңдуктар бар. Ал мисалы И бул ток күчү. Экинчи физикалык чоңдугубуз У дейбиз, бул чыңалуу.
Эми мына ток күчүнө токтолуп кете турган болсок, өзүңөр мына байкап атасыңар, күч дегенден кийин бул сөз мисалы суунун мынакей агуу күчү. Суу качан күчтүү болот? Эгерде ал кандайдыр бир H деген могу жерде бийиктигибиз канчалык жогору болсо, суунун агымы да ошончо күчтүү болот. Ошондой эле биз бул жерде ток күчү күчтүү болуш үчүн биз анда сөзсүз мына жердеги электр талаасынын күчөтүшүбүз керек. Мына биздин бүгүнкү сабакты бир аз жыйынтыктап койсок. Жогору жакта айттык, мына мисалы канал же арык деп коелу. Бул бизде зым электр курулушуна токтолсок, же өткөргүчтөр. Ал эми суунун агымы болсо, өзүңөр байкадыңар, бул электрондордун кыймылы, электрондордун агымы. Ал эми тоо болсо, бул өзүңөр байкагандай ток булактары.